Отко күйүп өлсө эмне болот? Арак ичип же ичпейли? Аллах акбар. Алла Тааланын тагдыры. Кээ бири отко күйүп өлөт экен, кээде чөгүп өлөт экен. Кээде карышкырдын ичинде калат экен. Кээде асказоонун түбүндө калат экен. Эми Алла субхана ва тааlanын тагдыры. Бирок ага баары кабыр азабы бар. Барзактагы сурак бар. Отко күйүп өлсө ушундай түшүнүк келип калбасын. Бу дүйнөнүн оту болду, эми тиякта бейиши деген кеп эмес. Амалына жараша, иманына жараша сурак бар. Амалына, иманына жараша сурак бар. Арак ичип өлсө коркунучтуу туугандар. Бир нерсе деп айткандан да өзүм да корком. Албетте, бул мусулман, күнөөкөр, жаназасы окулат. Жаназасы окулат. Күйгөн адамдын да жаназасы окулат. Арак ичип өлгөндүн жаназасы окулат. Бирок чоң аалымдар ошо арак ичип өлгөндөрдүн же өзүнө өзү кол салгандардын өлүмдөрүнө каарылар, алар катышпасын дейт. Жөнөкөй адамдар жаназасын окуп койсун дейт. Суга чөгүп өлсө, бул деле ошондой, суга чөгүп өлсө арак ичип же тазабы, кандай болбосун. Эми арагы жок, суга чөгүп өлө турган болсо, арагы жок, күйүп өлүп кала турган болсо, пожар болуп кетти тияк бияк. Булар шеиттер. Не экен? Шеиттер. Шейх Салих Аль-Фаузан, шейх Рабия Аль-Матхали шейхтерди укса болобу? Жок таксырлар. Кыргызстанда уга тургандар бар. Ошолор деле уккула. Булар башка мазхабта. Макулбу? Биздин Орто Азиябыздын мазхабы бөлөк. Тем более азыр алхамдулилля бул жакта жетишерлик илимдериңиздерге, сурооңуздарга жооп бере турган адамдар бар. Илмул калам илиминде оюңуз болот өзүнүн чегинде. Рабита деген болобу, же ширкпи? Аны караш керек, рабитанын кандай жолдору, түрлөрү көп. Саждада дуа кылгыла дегенди кандай түшүнүк керек? Намаз бузулбайбы? Фарыз намазда бизде субхана роббиял а'ла ошол айтылат. Нафил намаздарда саждада дуа кылсаңыз болот. Ал кандай? Куран, хадистен гана. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы саждада Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллахумма гфирли вархамни ва афини варзукни важбурни вахдини варфани. Толтура дуалар. Кылса болот. Арабча, биринчиси арабча болуш керек. Сөзсүз. Экинчиси Куран, хадистен айтылган болсун. Намаз ошондо бузулбайт, нафил намаз. А фарыз намазда субхана роббиял а'ла андан өткөн дуа жок. Тоба намазын витр важип намазына чейин окулабы же андан кийинби? Жакшыраагы кайсы? Андан мурда. Витрде пайгамбарыбыз айткан эң акыркы намазыңарды кылгыла деген. Акыркы намазды витр кылыш керек экен, ага чейин окуп алыңыз. Тобабы, хажатпы, таспихпи, жана башка. Бирөө сени уруп атса, өзүңдү коргоо максатында аны урсаң күнөө болбойбу? Коргоо максатында урсаң күнөө болбойт. Ура берип, башты тосуп бере берип, андай жок да. Туурабы? Жинди болуп калбайбы? Кандай болгон? Анын колун эң жакшысы ошон үчүн колун кайрып салыш керек да. Анын үчүн ишен мусулмандардын бардыгы дзюдо, самбо, күрөштү үйрөнүш керек. Эң жакшысы. Ал эми акмактык кылып сизге кол көтөрүп атат, кыйкыртып, апалатып кайрып салыңыз. Муунтуп салыңыз. Анан өз эсине келип келбей калгандан кой берип коюңуз. Эми катыраак урсаңыз мүмкүн бөйрөк, өпкө, жүрөккө бир уруп өлтүрүп албаң. Ар кандай болуп калат, адам жаны кичине эле. Бирок эң жакшысы путу колун кайрып салыш керек. Гусул алып атканда ооз мурунду чайкабай калса гусул өтөбү, өтпөйт. Гусулда 3 фарыз да. Оозду чайкаш керек, мурунга суу алыш керек. Анан бүткүл денени фарыздар аткарылбай калып атпайбы?
Кайдыгерликтен, дүниөнү кордуктан кантип сактанабыз? Кайдыгерликтен, дүние кордуктан кантип сактанабыз? Зикир менен. 5 вакыт намазды мечитте окуйлу. Көбүрөөк зикир кылайлы. Алла субханаху ва таала жүрөгүбүзгө ахиреттин мухаббатын берет. Дүние дагы керек. Бирок колубузда канча зарылчылык болсо ошончо керек. Бирок ал дүниөгө өлөм, күйөм деген андай жүрөктөн чыгып кетет иншалла. 5 вакыт намазды мечитте окуганга аракет кылыш керек. Жамаат менен зикирди күчөйтүңүз. Мага бир жакындарыбыз бир козу карыз эле. Ошол козуну зекетке ниет кылып албай эле ошол туугандарга берип койсо болобу? Же кандай ниет кылуу керек? Мындай тууганда, сиз берип атканда бир козуну карызга бергенсиз, зекетке берген эмессиз. Зекетте ниет фарыз. Угуп алыңыздар. Зекет берүүдө кандай намазда ниет фарыз, зекетте да ниет фарыз, орозодо да ниет фарыз. Билип алыңыз. Зекет берип аткан учурда сиздики зекет деп айткандын кажети жок. Ниет кылгандын кажети бар. Ниет зекет берүү болсо, ошондо зекетиңиз аткарылат. Мойнуңузда фарыңыз аткарылат. А сиз карызга бергенсиз да. Ада ниети жок эле кетип калган. Карыздын ниетинде кеткен, зекеттин ниетинде кеткен жок. Ошон үчүн ал өтпөйт. Аны тек коем десеңиз садакада кетет. А болбосо сиз мындай кылыңыз. Ошону кайтарып алыңыз дагы кайра берип коюңуз. Ошондо зекеттин ниетинде өтөт. Биз базардан бир козу таап алдык. Аны сураштырдык. Радио узелге айттык. Келбеди, эмне кылам? Козу ээси таап алат, аны таштап коюш керек аерде. Ошол жерде иштегендер коюп койгула. Же болбосо таптакыр эч ким келбей калса, жарыя кыла бересиз 1 жылга чейин. Ар 5 вакыт намазда жарыя кылып турасыз. Үйдө бага бересиз, ээси келгенде айтасыз, мынча чөп жеди, мынча жем жеди, ошону төлө, козуңду алып кет дейсиз. Такыр эле келбей жок болуп кетсе, аны садака кылып бересиз. Өзүңүзгө иштетпеңиз. Мал алып сатып, иш кылалы дедик эле. Кыскача эрежесин айтып бересизби? Канча үстөк кошсо болот? Жана дагы ушул сыяктуу. Жакшы, мал алып сатып алсаңыз деле жакшы. Эң негизи мал алып сатып атканда мындай. Сиз акчаны берип, колуңузга алып, анан сата аласыз. Колуңузга албастан туруп сата албайсыз. Үстүнө канча кошсоңуз сиздики. Канча кошсоңуз да боло берет. Анан эң жакшысы таквалык жолу дагы мындай, мал алганда ошол базарда эле сатып бербей, мал алганда үйгө алып келиң. Кичине чөп, жем, суу берип караңыз. Анан сатыңыз. Бул эң жакшырагы. Бирок ошол эле базарда эртең менен алдыңыз дагы, кармап турасыз, саат 11-де келди, канча деди? Сиз алдыңыз 10 000 сомго, 12 000 сом дедиңиз. Сатсаңыз адал. Сөгүнгөндө кантип токтотсо болот? Сөгүнгөндө силерди энең деп сөгөбү же башкачабы? Пайгамбарыбыз айтты. Чоң күнөөлөрдүн чоң күнөөсү кимде ким өзүнүн ата энесин сөксө. Так, сахабалар таң калды. Өзүнүн ата энесин кантип сөгөт деди. Пайгамбарыбыз айтты. Кимде ким бирөөнүн ата энесин сөксө, ал дагы жыйынтыгында бунун ата энесине сөгөт. Ушул өзүнүн ата энесине сөгүш алып берген себеп өзү болду да. Өзүнүн ата энесине ким? Ана. Сөгүнгөндө кантип токтотобуз? Оңой эле, биринчи эрк керек, ниет. Ниет кылыңыз. Алладан дуа кылыңыз. Зикирди көп кылыңыз. Болду. Кудай кааласа сөгүнгөн калып кетет. Ниет кылыңыз, таштайм дегенде, күн сайын ниет кылыңыз. Алладан эртең менен күн сайын сураңыз. Я Алла, бүгүн мен сөгүнбөймүн деп. Кечке чейин кокустан 1-2 жол чыгып кетсе, кечинде кечирим сураңыз. Я Алла, мен күн сайын 15 жол сөгөт элем, бүгүн 5 эле жол сөктүм.
ушунусуна да шүгүр, эртеге эми таптакыр сөкпөйүн депчи. Орозо убагында насыбай атса болбойт. Насыбай чекендер барбы силерде? Жөн эле сурообу? Насыбай Баткенде эле го, көлгө каяктан келип калды? Кола жана пепси согу арамбы? Арам деп айта албайм мен, бул жерде составында арам нерсе болбосо, арам деп айта албайсыз. Албетте кола пепсинин акчалары исламдын душмандарынын колуна баргандыктан акча мен эч качан кола пепси сатып албайм. Бирөө берсе иче берем. Акча сатып албайм. Анан көрөк эң жакшы биздин жарымалар бар го. Кола пепси не? Бул колачы. Мен айтып берейин. Көп жыл болуп калды да. Бир балага мага кола алып берип көндүрүп койду. Ал кеткенден кийин коласыз тамак сигмей калса болобу? Коласыз уйку келбей калбадыбы? Кыйналып кеттим. Ал убакта колага акча жок эле дабайке. Айнанан зорго таштасам болобу? Кадимкидей эле наркотик экен да бул деле. Кандай бир немеси бар бунун? Бирок эми тоба кылдым го, мындай наркотиктен адам баягы кээ бирлер чайга көрүп калат го, башы ооруй берет, чай ичмейинче анын башы жазылбайт да. Ошондой мааниде айтып атам. Жамааттан кечиккендер коомат айтып окуйбу? Жок. Мына мечитти угуп алыңыз. Бул мечиттин имамы бар. Барбы? Бул мечитте азан айтылабы? Болду. Мечитте азан айтылып, имам фарыз окудубу? Кийин 10 келесиңби, 100 келесиңби, жалгыз келесиңби, кооматсыз окуйсуң. Бул мечиттин кооматы айтылды, азан айтылып бүттү. Эгерде мейли 3-4 келип калсаң деле жамаатка турган болсоң, кооматы жок эле сразу окуйсуң. Түшүнүктүүбү? Бирок намаз пешим убакыты өттү. Үйдө окуп калдыңар. Отургандар угуп алла. Үйдө окуп атасыңар. Же болбосо, көл жээгинде окуп атасыңар. Анда коомат айтып окуйсуз. Ушу мечиттин ичинде гана коомат айтылбайт, эгерде коомат айтылып өткөн болсо. Имамы бар, имамы дайындалган мечитте. Базарда окусаңыз, үйдө окусаңыз, полиде окусаңыз, коомат айтып окуйсуз, азан убактысы киргенден кийин. Азан ошо азан жетиштүү болот. Айылдын азаны ошо айылдагыларга жетиштүү. Түшүнүктүбү? Аялдар да коомат айтпай эле окуйт. Казаларды, намаздарды азан айтабызбы? Рахмат Аллага. Эгерде каза намазга азан айтуу, коомат айтуу сүннөт. Каза намазга. Бир азан айтасыз, анан ар бир намазга коомат айтып окуй бересиз. Казаларды. Бирок билип коюңуз, эгерде сиздин казаңыз көп болсо, жылдап болсо, эртерээк окуш керек. Азанды да кооматты кое турасыз дагы, ошого кеткен убакытка каза окуйсуз. Азан кооматсыз эле. Түшүндүрө алдымбы? Дамыла менин 18 жылдай каза намазым бар. Ошону окуш үчүн ар бир намазга коомат айтылабы же кандай окуйм? Машалла, бул суроого жооп берип койдум. Коомат айтпай эле окуй бериңиз. Ниет кылыңыз, баштаңыз. 18 жылды тез бериңиз. Каза намазга кандай кылып ниет кылабыз жана кандай окуйбуз? Каза намазга биринчи дептер ачыңыз, ручка коюп коюңуз. Бүгүн биринчиден сиз качан балагатка толгонсуз, ошону эстеңиз. 12 жаштабы, 13 жаштабы эсиңизде жок болсо, 12-ни ала бериң. 14-15 ар кимдики ар кандай да балагат. Так. Качан намазды баштагансыз? 2 жыл мурда. 19 жыл. Ошон экөөнүн ортосунда канча жыл кетти? 15 жыл бар. Болду. 15 жылды казаны бүгүн мен 20 ноябрь 2021 жылы баштадым. Бир күндө минимум канча, мисалы, бир күндө казасын окусаңыз, эмдиги жылы 22 жылы 20 ноябрда бир жылды казаны окуп бүткөн болосуз. Фарыздар окулат, важип окулат, сүннөт окулбайт. Ниет кылганда менин жашоомдогу эң алгачкы багымдат фарыз намаздын казасын окуганга ниет кылдым дейсиз. Мен алгачкы багымдаттын фарыз эсимде жок, бирок Алла Таала билет да. Ошон үчүн ушундай ниет кыласыз. Алгачкы пешим, алгачкы куптан деп күн сайын ушинтип окуп кете бересиз. Мына 5 манжамын караңыздар.
Мен биринчи мындай дедим. Эң алгачкы багымдат намазынын казасын окумаганга ниет кылдым дедиңиз. Бул кетти. Эң алгачкысы кайсы болду кийин? Мына. Эң алгачкысы кайсы? Мына. Эң алгачкысы кайсы? Эң алгачкысы кайсы? Ушинтип бүтүрөбүз. Конечно. Түшүндүңбү? Бүткөнгө чейин, 18 жылды бүткөнгө чейин. Тияктан минус кете берет да? Минус кеттиби, кийинкиси алгачкы боло берет. Минус кеттиби, кийинкиси алгачкы боло берет. Счетту көргөн соң азыр мен кол менен деле көрсөтүп бердим го мындай кылып. Устазым, сиз келгениңиз так, биз кубанычтабыз абдан. Аллахым разы болсун. Аллахым узун өмүр чын ден соолук берген. Алла разы болсун, рахмат. Ысык көлгө дарат гусул кылса боло, укмуш болот. Ысык көлгө болбосо анан каякта болот экен. Кече мына силердин ошо маркстык бирөө. Бассейнге түшкөндөн кийин алар билбей деген да маселен. Бассейнби, тияк бояк, көл, пөл, сразу бардыгы. Гусулдагы даратта полный бүтөт. Андан чыгып алып кайра дарат алган кажети жок. Душка гусул кылсаңыз же көлгө түшсөңүз, ошо гусулдун ниетинде түшсөңүз, кайра тарат алган бидат болуп калат. Болбойт. Ошол жетиштүү. Дагы бар экен. Ысык көлдүн жанында туз көлгө дарат гусул болобу? Туз көл кандай? Мен көргөн эмесмин. Караңыз, суугачы, сууга. Көлдүн суусунчу, мындай даамдасаңыз тузу андай эле эмес да, ошон үчүн болот. А эгерде сууда өңү бузулуп кетсе, жыт чыгып кетсе, даамы өзгөрүлүп кетсе болбой калат. Туз көлүңүздүн тузу канчалык экенин мен билбейт экенмин. Тузу көп болсо, болбой калат анда. Тузу көппү? Мен көргөн эмес, канча? Айран көп экен анда. Болбой калат. Ассаламу алейкум устаз. Эки баштуу бул дүйнөнүн эмес жылан түшкө кирсе эмне болот? Эки баштуу болобу, 10 баштуу болобу, жыландын бардыгы түштө жин болот. Не дейт? Free Fire, PUBG ойносо эмне болот? Баягы жаш балдар эме ойногонбу? PUBG. Болбойт бул аны. Бекетчини окуй, ушул кантип ойнобосун? Нитро, флеш ичсе болобу? Бул да баягы энергетический эмелерде турабы? Адат кылбаңыз. Анча-мынча ичип койсо эчтеке эмес. Адат кылбаңыз. Ден соолукка зыян бар. А мына оюнду дагы эми чоң акылдуулар эмес, жаш балдар анча-мынча неме кылса, все равно болот. Пайдасыз оюн бул. Сиз ушундай оюн ойноңуз, пайдалуу болсун. Ден соолугуңузга пайдалуу болсун, мээге пайдалуу болсун. Даже биздин мазхабта шахмат оюну өзү пайдалуу го, мээни курчтат, Ушуну да макруh дейт да. А мыналар жөн эле макруh да. Намаз каза болсо арам болот мына оюндар. Арак ичип кайра намаз окуса эмне болот? Оңолгон болот. Молодец болот. Бозо жана кымыз ичсе арам болобу? Кымыз арам болбойт, бозо арам болот. Үшүр садаканы сөзсүз бериш керекпи? Кандай берилет? Сөзсүз бериш керек. Үшүр важип. Бейбечараларга бересиз, 10дон 1 бересиз. 10дон 1. Силер эмне эгесиңер? Картошка эгесиңерби? Мисалы, картошка, чөп бардыгынан үшүп берилет. Жерден чыккан нерседен бардыгынан үшүр. Үшүр дегени 10дон 1 деген сөз. 100 пресс алдыңыз эле 10 прессти бересиз. 1 тонна арпа алдыңыз эле 100 килограмм бересиз. Бул качан? Эгерде сиз өзүңүз колуңуз менен суу алып келип же болсо суу сатып алып келбесеңиз, кайрак жерлерде. Кайрак жер дейсиздерде дагы? Жөн асмандын жамгыры, жөн ушу менен эле булактын суусу менен келгендерде. Эгерде сууга сиз өзүңүз мээнетиңиз кеткен болсо, үшүр эмес. Ага 20дан 1 бересиз. 20дан 1 дегени 200 пресстен 10 пресс. Бая 100 пресстен 10 пресс берип аттык эле го. Эми сиз беде эктиңиз да, беде. Сугардыңыз, беде эктиңиз, мээнет кылдыңыз да, 200 пресстен 10ду бересиз. 10дон 1 эмес, 20дан 1 бересиз. 40 пресс алсаңыз 2 пресс бересиз деген сөз. Түшүнүктүбү? Арпа, будай бардык ушундай. Алма, мына үшүр мына бакта канча алдыңар? 1 тонна алма алдыңызбы? 1 тонна алма. Үшүрүн бересиз, 100 тонна.
Аллахумма салли ала Мухаммад. 100 килограмм. 100 kilo. Bal çelektin de üşürü var. Bal aldınız. 100 kilogram bal aldınız. 10 kilogramdan üşürün veresiz. Üşürді emi kimge veremiz? Kim üşürüge layıklı olsa oşuğa veremiz. Mundayça aytkanda zeketke layıklı kişiге, muhtajga деген söz. Kırgızstanda balagat yaş kança 12, 13, 14 jetilgenge jaraşabı. Jetilgende jaraşayım ar kандай da. Ar kimdin tabiatı ar kандай. Kede 12, kede 13, 14, 15, kızlardaki 9, 10, 11, 12 ar kандай da. Balagattın oşo belgisi kelet, jetilgenin oşodan tartılат. Narisте балдар kızlar ötüp ketkendir, azır kayda. Bulardın bardығы beyişte. Periştelerden ilim alat deyt çınbı? Жоқ. Kur'an zikir жақшы işlerdi, soğuptordu hadiya kılsak bolot. Zeket boyunca 25 baş, 50 baş жылқыға қандай беріледі? Жылқыларға мындай. Жылқыларды егерде үйде қарай тұрған болсаңыз, 6 айдан көп зекет берілбейді. 6 айдан көп талада жүрсе, жайлоодо талада жүрсе, анда бересіз. Бергенде барды жылқыңыздың басын бол жолды санайсыз да 40-тан бірінші қарасыз. 40-тан бірінші қарасыз. Түсінікті бі? Көп жылдан бері тұрған бақтарды қиюда, үйлерді бұзудағы шарттар бар бі? Жоқ, ештеңе емес. Бақты отырғызыш керек, мындай қылыңыздар. Біздің динimiz жашылдандыру, бақ тигүүгө үндөгөн дин. Болгондо дагы мөмөлүү, көлөкөлүү дарактарды тиккенде көбүрөөк сооп болот. Албетте мына көп жылдан бери туруп калган, чирип калган, кулап түшүшү мүмкүн. Андай эле аралап отун кыласыз, ордуна дагы эгесиз, эчтеке эмес. Үйлөрдү бузганда дагы ошондой эле. Үй салайын деп атасызбы, ал жерге мечит салайын деп атасызбы, же футболду поле кылайын деп атасызбы, эмне кыласыз? Кадимкидей эле буза бересиз. Бир адептин сөзү бар. Үйлөрдү бузганда, үйлөрдү бузду деп айтат. Мечиттерди бузуп ордуна жаңы сала турган болсоңуз, мечитти шейит кылды деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбару сахабаларга айткан, жакшы ишти жаман деп, жаман ишти жакшы деген коом келет деген хадистеги айткан доордо жашап жатабызбы? Жана мындай дагы жаман доор келет дегени жакында калдыбы? Туура эле. Бүгүнкү күндө бар эле эмес го, бирок ушундайлар бар. Жакшыны жаман деген, жаманды жакшы деген. Курандагы ачылай элек сырлар барбы? Толтура. Куранын чекеси ойлуу элек азыр. Алла жолунда жүргөн, даватта тапкан сооптор кыямат күнү өзүндө калабы? Сөзсүз калат. Же ал сооптор дагы кыянатты кылсак пендеге кетиши мүмкүнбү? Жөн эле кетип калат. Даваттын соогун барын алдырып бересиң. Аллахым разы болсун баарыбыздан. Ата энемдин динден кабары жок. Мен ата энем менен тургандыктан балдарымды ата энебиз тарбиялоодо. Бизге неберемди ыйлатпагыла деп эле сөз тийгиздирбей, эрке болуп чоңоюп жатышат. Бизге ээлик кылдырбайт. Келечеги кандай болот? Мени тынсыздандырат. Үйдө имандын сабагын баштаңыз. Урушпаңыз, ыйлатпаңыз. Жакшынакай насаат айтып, жакшы көрүп. Балдарга тарбияны биз ушундай ойлонуп калганбызда, только уруш керек депчи. Ал туура эмес. Уруш керек эмес. Аларды макташ керек. Жөөттөр балдарын көк мейсиндагы акылдуусун деп мактайт экен. Бала ошого карайт. Көңүлүн көтөрүш керек, дух бериш керек. Аз айтып атпайбы, мотивация деп. Туурабы? Бизде балдар ушундай, молодец. Жакшы окшошуп атат. Мына алиф десең, алиф, ба, нормально. Та да, та. Ой. Акырындан үйрөтө. Мына намаз, дарат. Кичине жакшы. Конфет берели, шоколад берели, ойнотойлу, эркелетейли, жакшы көрөйлү. Анан сөзсүз, ары динди акырын. Чогу дарат. Ата эне деле ага неме койду. А сен ал жерге тиран болсоң ата эне, конечно, айтат да. Ыйлатпа, тигинтпе, мүнтпе дейт. Туурабы?
Кыздарга да кичинекей тамак жасатып, башка уяттуу, колго суу куйганды үйрөтөйлү, урп адаттарды үйрөтөйлү, каада салттарды үйрөтөйлү. Негизи иманды үйрөтөйлү. Жаш балдардын, окуучулардын өлүмү көбөйүүдө, окуу жагы алсыздады. Көтөрүмсүз болуп, келечекти ойлобой калышты. Телефонду туура эмес жакка пайдаланып, жаштарыбыз бузулууда. Бул маселени кандай карайбыз? Аллах. Туган, мынандай имандын сабагы болбосо, үйдө имандын сабагын жандандырбасак, мындайлар көбөйгөн азайбайт. Будан да коркунучтуу окуялар болот. Ошон үчүн иманыбызды, бала чакабыздын иманын, элибиздин иманын сактап калайлы. Ага аракет кылайлы. Түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзөйлү. Кечкурун Алладан ыйлап сурайлы. Чында туура айтасыз. Мына бүгүнкү күнү телефон бизди маңкурт кыла турган болду. Пайдалансаңыз туура маалымат алыңыз. Туурага пайдаланыңыз. Арамга пайдаланбаңыз. Телефонуңуз каратып, бул шайтандын куралы. Бардыгы жалган, бир адамды акты бир күндө капкара кылат, капкараны бир күндө аппак кыла турган ушундай болуп калды. Сизге маалымат кайсы керек? Картошканын кайсы сорту керек? Ошону караңыз мейли. Үйдө кандай салыш керек? Кандай жаңылыштар керек? Караңыз мейли. Илимден, тарыхтан кандай маалымат керек? Динден караңыз мейли. Жөн эле арам нерсенин бардын карап отуруп. Жалгандын барын угуп отуруп болбойт. Тоң районунда Баканбаев айылында дагы келип, сабак өтүп кетиңиздер, жакшы болот эле. Иншалла буюрса. Алла разы болсун. Убакыт эле бир топ болуп калды окшойт. Канча болду? Намаз убакыты болду? Анда Алла Таалам разы болсун. Куптан окулайлы барыбыз, дуа кылайлы.